Ким сени алдап жатат? Ким сени токтотуп жатат? Ошол өзүңдүн адыялыңбы, ошол өзүңдүн төшөгүңбү, ошол өзүңдүн телефонуңбу? Сарылап туруп 5 мүнөт аркага жылдырып, дагы будильникти аркага жылдырып, эртең кылам, дүйшөмбү күнү кылам, понедельник кылам деп качанга чейин өзүңдү өзүң алдайсың? Качанга чейин эртең кылам, качанга чейин эмки жылы кылам, качанга чейин жаңы жылдан кийин кылам деп пландарды түзөсүң? Ким сени алдап жатат? Ким сени аркага туруп жатат? Ким сени токтотуп жатат? Айтчы. Алар алдап жатабы? Ата-энең күнөөлүүбү, жакындарың күнөөлүүбү, бийлик күнөөлүүбү, мамлекет күнөөлүүбү? Бул абалга түшүп калышыңа, бул чукурга түшүп калышыңа, бул чукурдан чыга албастан, түйшүктүн ичине чыкпастан калганыңа ким күнөөлүү? Албетте өзүң. Өзүңдү өзүң алдап жатасың, өзүңдү өзүң күйүттө, өзүңдү өзүң чукурга түртүп жатасың. Качангаcha бул абалдан чыкпай жүрөсүң? Урматтуу эркек, урматтуу жигит, бул сөздөрдү карасаң ышма катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууганга катары айтып жатам. Бизнесте бүгүн жолуң ачык. Ар бир көчөгө келип туруп, сонун долларларды тапсаң болот, евролорду тапсаң болот. Бүгүн бардык жерде ийгиликке чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Чокуларга чыксаң болот. Бүгүн адамдар жалкоо телефондон өзүнүн ысык комфорт жашоосунан чыга албай калган. Бүгүн сен аракет кылсаң, бүгүн сен көп чокуларга чыгып койсоң болот. Көп чоң ийгиликтерге жетип койсоң болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахаба келип, "Эй Расулулла, мага ушул садакадан, эхсандан жардам кылың" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүңдө не бар дейт. Бир канча буюмдарды айткандан кийин мага алып кел дейт. Ошол алып келгенден кийин берекелүү аны сатып берекелүү колдору менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балта кылып берип 15-20 күн көзүмө көрүнбөгүн дейт. Баягы кетип 15-20 күндөн кийин отун сатып тирилигин кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Эй Расулулла, мага жардам бере турган муктаж адамдар бар, мен жардам бере турган даражага жетип калдым" дейт. Урматтуу эркек, урматтуу жигит, садага сураган, эхсанчы болгон, баягы арзубаган нерселерге, түйшүк маселелерге кирип алып, өзүнүн туман, өзүнүн караңгы жашоосунан чыга албай калган жигиттер ойлонгула, ойгонгула. Качанга чейин бирөөгө жүк болосуң? Жашоодо эч качан бирөөгө жүк болбош керек. Бирөөнүн акчасын алып жашап жүргөнгө чейин уялбайсыңбы? Бүгүн ата-эненин садиктен, баягы садик жашоодон, мектеп жашоодон, университет жашоосунан чык. Баягы түйшүк жашоосунан чык, караңгы туман өзүң ойлоп таап алган жашоодон чык. Эркек бол. Бул жашоо бир гана жалаңач кыздардан же телефондон түзүлгөн эмес. Эркек бол, эр азамат жигит бол. Чечкинсиз болбо. Даяр алма бышып оозуңа түшүп калбайт. Жашоодо аракет кылышың керек. Бир нерсеге жетиш үчүн ар дайым кыйынчылык. Эмне оңой билесиңби? Диванга барып жатып алыш оңой. Эмне оңой билесиңби? Телефонду чуклап отуруш оңой. Эмне билесиңби? Телефонду, телевизорду пульттан секирип, ал каналдан бул каналга секиртип, ойнотуп, көрүп жаткан оңой. Билесиңби эмне оңой? Телефон колуңда 2 секундтук, 3 секундтук видеолорду көрүп отуруш оңой. Бул жалкоолук сенин түбүңө жетти. Качанга чейин өзүңдү өзүң алдайсың? Эркен кылам, бүрсүн кылам, понедельник кылам деп. Бүгүн кылбасам качан кылам деген. Умар ибн Хаттабты кара. Умар ибн Хаттаб ушундай бир көчөдөн баса турган болсо, жин шайтандар башка көчөгө качып кетчү экен. Анын духудан, ушундай сүрдүүлүгүнөн коркуп шайтан жиндер көзгө көрүнгөн эмес, көрүнбөгөн нерселер корккон. Бүгүн айтасың, мен духум вагон. Көзгө көрүнгөн дүйнөдөгү бардык нерседен коркпоймун. Дүйнөдөн коркпойм деп айтасың. Дүйнөдө көзгө көрүнбөгөн нерселерден коркосуң баары бир. Буларданчы көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөнү дагы корккон. Умар ибн Хаттаб ушундай руханий сахаба болгон, кылчын кырынан чыгарса, бирөөнүн башынан алмайынча кайра салган эмес. Ошондой руханий сахаба болгон. Эч нерседен корккон эмес, эмнеден коркосуң? Бизнесте коркуу ээлеп алдыбы сени? Спортто коркуу ээлеп алдыбы? Эч качан. Качан сен өзүңдү өзүң жеңмейинче, качан сен өзүңдө ичиңдеги коркууну жеңмейинче, кыжаалатчылыкты, коркууну, сүрдүүлүктү жеңмейинче эч ким сага жардам бере албайт. Эч кайсы психолог, эч кайсы молдо, эч ким сага жардам бере албайт. Эгерде сен өзүңдү өзүң жеңмейинче. Ушул күрөш, бул жашоо күрөштөн турат. Урматтуу жигит, күрөштөн турат. Саалап турсаң, адыялыңды көтөрүп туруш кыйын. 5 мүнөт жатайын дейсиң, дагы 15 мүнөт уктап калганын өзүң билбей каласың. Же шайтан тургузуп ишиңди кылдырып койбойт, же уктатып койбойт. Бир абалда, бир ордуңдан тургузбасаң ошол абалда жаткыза берет. Ушул нерсе шайтанга керек, сага керек эмес. Сенин мечталарың бар. Сен үй-жай кылышың керек, машина алышың керек, тирүүлүк кылышың керек, бизнестен чоң-чоң ийгиликтерге жетишиң керек. Карасаң бардык ийгиликтер мусулман эместер чоң-чоң ийгиликтерге жетип атат. Бүгүн билесиңби, Али радиаллаху анху болсо Илон Масктын ордунда болот эле. Абу Бакр радиаллаху анху болгондо Джефф Безостун ордунда болот эле, Стив Джобстун ордунда болот эле. Булар кантип ийгиликке жетти? Кудай дебейт. Мусулман эмес булар, чоң-чоң чокуларга чыгып атат. Анан Аллах Таала сага кантип бербей койсун? Аллах үчүн аракет кылып атасың бүгүн. Бүгүн аны кылдың, спортто баштап көрдүң, аны таштай бердиң. Бир стройканы баштап көрдүң, аны таштай бердиң. Англис тилди баштадың, аны таштай бердиң. Бардык нерсени кылып көрдүң, аз-аздан кылып көрүп атасың. Эң көбү барса 3 ай барасың акырга чейин. Андан кийин таштай бересиң. Бул меники эмес экен дейсиң. Качан бир иштин акырга чыктың? Качан бир иштин аягына чыктың? Негизи ийгилик, урматтуу мекендешим, ошол эл кылып жаткан нерселерди кылбастан, өзүнүн нафсыны тыйып, жаштар бүгүн кыздарга барып жүрөбү? Жаштар бүгүн телефондун ичинде жүрөбү? Жаштар өзүнүн туман жашоосун куруп жүрөбү? Сен күн сайын өзүңдү мажбурлап, ошол максаттан карата күн сайын өзүңдү мажбурлайсың. Ошондо ийгилик жаралып калат. Ийгиликтин эч кандай секрети, сыры же сыйкырдуу таблеткасы жок. Сыйкырдуу таблетка өзүңдө, мына жериңде. Коркуу билесиңби? Кыжалатчылык бул жакшы нерсе, сени аракетке түртөт. Качан аны башкара билсең, качан аны өзүң коркпостон башкара билсең, урматтуу жигит. Попкорн жеп, кино жүрүп, ар кимге алданып, бул азырык жашоодогу түбөлүк эмес. Убактылуу нерселерге алданып жүрсөң, бул нафс, каалоо, жалаң жеңилдикти, жаткандыкты каалайт, жалкоолукту каалайт. Өзүңдү өзүң колго ал. Эркек бол, эр азамат жигит бол. Сени чоң-чоң чокулар күтүп турат, чоң-чоң ийгиликтер күтүп турат, урматтуу жигит. Сен кимдин тукумунан экениңди, кыргыз экениңди унутпа. Сен жеңишиң керек. Бул түйшүк маселелерди бардыгынан, бардык тосуктарды бузуп өтүшүң керек, ийгиликке жетишиң керек, чокуларга чыгышың керек.
атаңдын, апаңдын акчасын жеш токтот. Эр азамат жигит бол, эр жигит бол, оку, үйрөн, тынбастан ойлон, ойгон, көздөрүңдү ач. Бул жашоо сен ойлогондой эмес, кыйынчылыктардан турат. Ийгиликке жетиш оңой эмес, бардык нерсени жеңип өтүшүң керек. Бардык нерселерден, бардык чоклордон өтүшүң керек. Эртелеп туруп, эрте таңдан туруш оңой эмес, кыйын. Кечкурун ажыман кылып спорт менен башташ кыйын. Бардык нерсе кыйын, оңой нерсенин өзү жок. Оңой жашоонун өзү жок. Эгер жеңил боло турган болсо, бардык жагы сен ойлогондой боло турган болсо, бул жашоонун кызыгы жок. Билесиңби, бардык тосуктар, бардык кыйынчылыктар сага келип жатабы? Демек сени чоң чокулар күтүп жүрат. Сен катын болбо, сен кыз бала болбо. Кыз баладай кооктоп жата бербе. Мышка окшоп, сен мышык эмес, кооктай турган. Сен эркек бол. Уйкудан мага суроо беришет, канча саат укташ керек? Укташ деген маселесинде канча уктасаң аз болуп эсептелет. Мурда эмне үчүн сахабалар, мурда эмне үчүн мусулмандар түш көргөн эмес, түшүмдү жоруп бер деп. Эмнеге мурда түш жорган молдолор, алымдар болгон эмес? Себеби мурдагылар аз уктаган, натыйжасы ошондуктан күчтүү болгон, көп болгон. Бүгүн сен көп уктайсың. 8 сааттан ашык уктап бересиң. Ана менин жашоомдо результатым жок дейсиң. Бүгүнгүлөр көп уктайт, натыйжасы аз. Мурдагылардын уйкусу аз болгон, натыйжасы көп болгон. Бүгүн сен катын болбо. Бүгүн сен жатып алып жалкоо болбо. Телефонуңду, телевизоруңду пулттан пултка секирип, каналдан каналга секирип, телевизордон телевизорго секирип жүрө бербе. Жеп ичер болбо. Нафсыңды тый. Кээде игиликке жетиш үчүн нафсыңды тийгенге туура келет, уйкудан калууга туура келет, өзүңдү кыйынчылыкка түртүүгө туура келет. Аллах барак ва таала бардык ийгиликтериңди, кызматтарыңды, кылып жаткан иштериңдин бардыгын көрүп турат. Түндү дагы, уйкуда дагы. Эгерде сен, мисалы бирөөнү уруп койдуң, бир кызды зордоп койдуң, сотко берем деди, мен сага берем деди. Ушунун натыйжасы сени канчалык коркууга салат? Эгерде ошол адамдан корккончолук Алладан корккоңда сен көп нерседен кылып коет эдиң, билесиңби? Саарлап Манастан аэропортуна апаң келет экен десе уктабасаң күтүп аласың барып. А эмне үчүн ошол күнү уктабадың? Себеби бирөө күтүп алат. Бул кыжалатчылык бар сенде. Кыжалатчылык бар. Бирөө артыңдан урамын деп, жаштыгыңдан урамын деп октат эле, эжең октат эле. Ошондо коркуудан математиканы окуйт элең, жакшы окуган элең ошондо. Бул жерде коркуу бар, көрдүңбү? Кыжалатчылык менен коркуу сенде боло турган болсо, сени чоң ийгиликтерге жеткизет бул нерсе. Эгер ушуну туура башкара билсең, эч качан жалкоо болбо, эч качан катындын ишин кылба, эркек бол, чечкүндүү бол. Эмне үчүн бүгүн ажырашуулар көп? Эмне үчүн эже карындаштар Кытайга, Корейге, башкага тийип кетип атат? Бүгүн сен эркек болбой калдың. Мен эркек болбой калдым. Катындан дагы бекер майда ишчилер болуп калдык биз. Урматтуу жигит, урматтуу эр азамат жигит, ойлон, шылтоо издеп отурба. Комментарий мен өмүрүмдө бирөөгө комментарий жаза элекмин. TikToктон дагы не, Googleдан бирөөгө кирип алып комментарий жазган эмесмин бирөөнүн астыга. Неге? Себеби бул нерсеге менин убактым жок. Мен себеби күн сайын китеп окуйм, өзүмдү мажбурлайм, көп нерселерге мажбурлайм. Себеби мен койгон максаттарыма жетишим керек. Сенчи, сен не кылып атасың? Арзубаган лайк үчүн көрсөтпөгөн жериң калбады. Арзубаган лайк үчүн жыпырык нерселерди чыгарып, өзүң дагы жыпырык болуп калдың. Жыпырык болбо. Урматтуу эркек, сахабалардан үлгү ал. Сахабалар асмандагы жылдыз сыяктуу, кимисин ээрчсең жаңылбайсың, адашпайсың. Ошондуктан мен сага айтарым, жеңилбе, ийгиликке жет. Мен сага ишенем, көп нерсеге жетесиң. Толка вперед!